Мамлекеттик бюджеттин кирешеси 6 айдын жыйынтыгында 133 миллиард 486 миллион сом болду. Салыктык кирешелер 104,5 миллиард сомду түздү. Кирешелер 25,3 миллиард сом. Трансферттер 3,7 миллиард сомду түздү. Негизги киреше салыктык кирешелер салык кызматы 72,8 миллиард сомду, бажы кызматы 31,7 миллиард сомду чогултту. Салыштырып көрүңүздөр, пандемияга чейин 2019 жылы салыктык кызматы болгону 36,8 миллиард сом, ал эми бажы кызматы болсо 18,4 миллиард сом чогулткан. Мындан биз бул тармактарда коррупцияны максималдуу кыскартып жатканыбызды көрүүгө болот. Бир жагынан киргизилген электрондук системалар жакшы жардам берип жатса, экинчи жагынан күч түзүмдөрү контрабанда, коррупция менен аеосуз күрөшүп жаткандыгын белгилейт. Крыша болуу деген түшүнүктү таптакыр жок кылып жатабыз. Урматтуу министрлер, бардык мамлекеттик органдын жетекчилери, аймак кимде ким туура эмес иштерге аралашып, бирөөлөргө крыша болуп, же мамлекетке каршы иштердин аркасында турчу болсоңуздар, эч кимиңерди ушул кезге чейинки кылган бардык сиңирген эмгегиңерге карабайбыз. Өтө катуу жана катаал чараларды көрөбүз. Биздин мамлекетте коом өтө ачык, эч нерсени жаап жашыра албайсыңар. Текшерүүчү органдардын оозун жапканыңар менен эл өзү ачыктап, туура эместигин териштирип алаканыбызга салып берет. Ушул жерде отурган бардык жетекчилердин кулагына күмүс турга, биз кабыл алынган чечимдердин бардыгы сиздердин колдон жаңыланып, жалпыланып, анан кабыл алынат. Ал элдин жакшы жашоосуна да, түйшүккө малынышына да түрткү болот. Ошондуктан жакшылап терең ойлонулган чечимдердин болушу негизги шарт, жет өлчөп бир кесип, анан кабыл алып туралы.